Üçüncü şart bul akıl. Akıl естүү адамға Алла Таала намаз фарз кылат. Акылдуу болуш шарт. Жинди адамга намаз фарз эмес. Жинди адам, келесоо адам, же болбосо өзүнүн немесин жоготкон, бейхуш болуп калган адам, өзүнүн эмесин жоготуп, акылын жоготуп койду, актылуу, буларга дагы намаз фарз эмес. Бирок баягындай жинди эмес, актылуу жинди болгондо шарт 5 вак намаздан көп. 5 вак намаздан көп вакыт жинди болсо, өзүн жоготсо, ошол адам намаз окубайт. Казасы сакыт болот. Эгер 5 вак намазга чейинки аралыкта болуп калса, 2 маал намаздын аралыгында жинди болду, 3 маал ошол вакытта өзүн жоготуп койду. Анда ошол намаздарды окуштук дагы каза дагы ага важип болот. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн үчүнчү шарты акыл эстүү адамга намаз фарз. Эгерде жинди адам болсо, Алла сактасын, акылы жок болсо, ага шарият марфуул калам дейт. Руфиал калам анил мажнун. Ага мукаллаф эмес, намаз окубайт. Албетте, эгерде акылы кеткендин бир себеби балдар харам ичип, аракты, же нашаны, жаман нерсени ичип акылдан адашкан болсо, анда шариятта аны эске албайт. Ал адам казасын окуй берет кийин дейт. Ал эске алынбайт. Аны менен адам жиндин өкүмүндө болбойт. Бул чыныгы жинди болгон адамда айтылат. Ал адамга дагы жиндилерге же 5 вак намаздан көп өзүнүн эсин тааныган адамга дагы намаз окушулук фарз болбойт.